Сөз Сыдыгалиев Нурбек Умурбековичте. Рахмат. Талабек Өмөкбекович, мен немен эле сурайын дедим. Сиз бул 2017 жылы 28 эмеде кол коюлган турган. Повторно кандай болуп коюлуп атат? Ошол боюнча маалымат берип коесузбу бизге? Ошол 17 жылдан бери процедура Евразийский банк менен электрический станция ишин жүргүзүп келатат. Муну токтоткон жокпуз. Бул жерде өзүңөр билесиңер, основной тендерный документацияга консультант даярдайт. Консультанттын берген маселелерин барын биз электрический станциядан информацияны сразу банкка берип атабыз. Азыр эң акыркы штрихтери бүттү. Бүгүнкү күндө бүт документтердин баары банкта. Азыр банктан мисалы үчүн добро алсак эле, уже биз дагы кече маселе койдук. Ноябрдын, декабрдын башына тендерге чыгаралы деп. Эме, Талабек Өмөкбекович, муну айтсаңыз, сиз буга чейин алынган эмес да, туурабы? Кредит алынган эмес да буга чейин. Только соглашение. Ооба, соглашениялар. Бул жаңы соглашение болуп атат да, бул туурабы? Ооба, бүтпөй. Анан ошо проценттерин айтып коесуздарбы? Проценттерин канча процент менен алып атасыздар, суммасын айтып коесузбу? 110 миллион 1% менен да 20 жыл льготный кредит. 110 миллионду алып атасыздар? 1% менен. Ооба. Бул Евразийский банктын акыркы кредиттеринен болсо керек. Мындан ары уже мындай кредиттер болбойт го деген ойдомун да мен. Ошондо биз 20 жылдын ичинде төлөп бүтүшүбүз керек буну, Ооба. 1% менен. Суммасы кандай? Сразу эле берилеби же өзүнүн мындай жылдарга бөлүнгөнбү? Жок, эми булар обычно транш менен берилет суммасы. Азыр мисалы неме тендер өткөрүлөт, кайсы компания утуп алса, ошол жумуштарына жараша да. Биринчи мындайча айтканда проектный документациялардын баары мынуку даяр. Эгерде эртеңки күнү оборудование сатып алабыз деп бизге информация келсе, биз заводтун барып көрөбүз дагы, анан согласие беребиз. Ошол информация ошого улам транш менен во время строительства берилет да. Рахмат, мен мыйзамды колдойм. Мен эң мындай азыркы астыбызда турган бул көйгөйлүү маселе бул ОЗП боюнчачы. Ошол боюнча өткөндө да жакшы. Сиз да жок болуп калдыңыз. Бу жерде замыңыз жүргөн. Мындай так маалымат ала албай калдык да. Ошол боюнча кыскача бир учурдан пайдаланып, бир 1 мүнөт убактым бар экен ошол боюнча. Мен сизге суроо берейин, сиз жооп берип коюңузчу. Сиздер азыр жанагы 1 миллион деп атасыз. 1 миллион 50 миң тонна. Именно кара кечеден алып атасыздарбы ошону? Ооба, 1 миллион 50 миң тоннага кара кече менен электрический станциянын ортосунда келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 252 миң тоннасын койду. Ошону эле айтсаңыз, кара кечеден алып атасыңар. Ооба, кара кечеден 1 миллион. Мен айтат элем, сиз өзүңүз жакшы билесиз. Буга чейин сиздер менен иштеп келгенбиз. Ана Агулакты билесиздер, Миң куштагычы. Миң кушта Агулакты. Ошону бар конкурс болуп, уже башка бирөөгө берилип кетерде, биз ошону чыгып, ушул жерден ызылдап отуруп алып калганбыз, билесиз аны. Сиз азыр Кыргыз көмүрдүн балансына берилди. Агулакты түшүнүп атасыз, Мен айтарым, ошол Агулактан, Миң куштан сиздер кандай кылып ташыйын деп атасыңар көмүрдүчү? Бүгүнкү күндө азыр эмеден биздин Кабминден распоряжение чыкты. Азыр Кара-Балтага база ачып атабыз. Кара-Балтага Миң куштан Кара-Балтага тарттым, анан Кара-Балтадан вагон менен ТЭЦке алып келели деп атабыз. Туура. Мен да ошону айтайын деп аткам сизгечи. Миң куштан ошого эмеге чейин Кара-Балтага чейин Кара-Балтадан база ачыш керек дагы. Миң куштан Кара-Балтага ташыш керек, Кара-Балтадан бияга вагондор менен ташыш керек да. Чем бияк жагы менен через Кочкор келгиче тияктан немеси километр азыраак болот. Бир где-то 200 бирдеме километр болот болуш керек да. Через Сусамыр кетет да, бул билесиз да. Ошондой ташыш керек. Ошол як жагынан примерно канча ташый аласыздар? Эми болгон маселе, а жерде экинчи маселебиз эме да, бизде 1,50 миң тонна кара кече, 400 миң тонна кара жыра, импортный көмүр, 50 миң тонна бул таш көмүр. Ошол таш көмүр да ошол Кара-Балтага таштайт, алардын да себестоимосы азаят да. 146 километрдин тегерегинде эконом болот экен да ошондо. Миң куштан Бишкекке алып келген, балыкчыга алып келгенге караганда.
Мен сизге айтып коеюнчу, сиздер азыр эмеге да расчет кылып атасыздар, тиги Казакстангачы. Казакстандан бир Кудай билет, аны ташып келе албайсыздар. Ташып келбейт дагы, бербейт дагы болуш керек деп ойлойм да менчи. Жанагынча 54 өткөндө айтты, 54 доллардан алып атабыз депчи, бир тоннасынчы. Андан азыр проблемасы ташып келиш да кыйын. Вагондор азыр жок болуп атат. Аны кандай кылып атат? Казактардан өздөрү ташып келебиз деп атышабы, же сиздер тиги кыргыздардын тиги вагондорун колдоносуздарбы? Жок, бүгүнкү күндө Кара-Жыра өзүнүн милдеттемесин алды. Биз келишим түзгөндө ДАП деп түздүк, ДАП международный эме боюнча, инфотекс боюнча. Бул деген станция Аламидин, эмеден Кара-Жырадан станция Аламидинге чейин алып келип берет. Аламидинден биз өзүбүздүн паровоз менен тез Бишкекке киребиз. Жок, менин айтарым эле бул эме, бир Кудай сактасын эмичи. Сиздер ошо жагын ишти алып барыңыздар. Карабалтага чейин ташып келип туруп, Карабалтадан биякта вагондор менен алып келсеңер, анткени бер жагынан жанагы 1 миллион 50 миң тоннаны ташыш кыйын болуп калат. Ооба, аны уже келишим эсебин счетторун баарын чыгаргансыңар да. 1 миллион 50 миң тоннаны жүктөш үчүн ошол жерде 800 машина ошо жолдо жүрүш керек ошолчу. Келишим 4000 машина, 400 машина ошол жерде туруп салыш керек экен анын баарынчы. Бир моментте 400 машинеге салыш керек. Ошо Кырбачыга чейин ташып келиш керек да, ошо 800 машина жолдо жүрүш керек, 1000 машинеге чейин. Ошон үчүн азыр как раз мына сиз айтып аткан туура ошол боюнча иш алып барыңыздар. Бир Кудай сактасын дем, Кудай деп эле чыгабызбы деп ойлоп атам мен. Эгер Казакстандан дагы бул көмүрдүн келиши кыйын да, мен айтарым ошол. Бүгүнкү күндө Кара Кечеде 250дөн бир 300 миң тоннага чейин скрышный работа жасалган, даяр көмүр турат. Азыр ташыганга эле эмега маселе бар да бизде. Туура айтып атасыз. Азыркы күндө 1050-нү дагы Кара Кече үчүн кичине кыйыныраак болот, бирок бүгүнкү күндө азыр где-то бир 9 миң 12 миң тоннанын тегерегинде эле кечигип атат, а калганы график менен эле келип атат да. Рахмат. Былтыркы мезгилде мындан азыраак болчу. Биз дагы колдон келген жардамыбызды беребиз биз дагы. Рахмат сизерге. Рахмат.